Мына аппак болуп гүлдөп турган бул гилас. Биз чүйдө келатабыз, негизи чүйдө гилас болбойт деп айтышат го. Мына ушул ысык атадан түшүп келаткан жолдогу дачаларда бүтүндөй мына көрүнүп турган гиластар. Бул жерде кышкы температура өтө төмөн болгондо 25 градус болот экен. Мына ушул гүлдөп турган нерсе, демек бул өлгөн жок да, гүл өлгөн жок. Кыштан эсен аман чыкты да. Демек, кеч калган сууктардан сактай алса, чүйдө дагы гиласты жетиштирүүгө болот. Мына ушул чоң дарактар аппак болуп гүлдөп турган. Ушул гилас. Деңиз деңгээлинен 1200-1300 метр бийиктикте болуп калат экен бул жерде. Мына ушулардын баардыгы гилас. Бир жерге токтоп сурадык. Түйөт дейт, жакшы түйөт. Бирөөсү майский гиласы бар экен, бирөөсүн баловой, регина тиккендер бар. Арасында эми жаңы кордия тиккендер бар экен. Азыр биз Кегетиде тигилген гилас бакка келатабыз. Ал жердин абалы кандай болуп атат, кандай сугарылып атат, эмне болуп атат, ошол боюнча бүгүн репортаж болот. Мында жашы бирдей 3 көчөт көрүнүп турат. Силерге да айырмасы билинет экенби? Ортодогу башка сорт, эки жагында уруктан воловой өстүрүлгөн. Воловой да кыскасы. Чүйдөбүз 1200 метр бийиктикте. Бул жагы Кегети гилас бактабыз. Мен силерге ушул 3 көчөттү азыр айырмалайын. Жакын барып тартканда воловой гүлдөп бүтүп атат. Воловойдун мынакей чаңдашуу процесс уже бүтүп баштаган. Канча процент кармады, кандай болду? Асты кара гилас, вишня деп айттык. Бул максима 14-тө. Кордия. Кордия эми гана гүлдөп атат. Кеминде воловойдон 3 күн, балким 4 күн, 5 күн деле кеч болушу мүмкүн. Бул эми гана рецептүдүү абалда экен. Көрүнөбү силерге? Мынакей. Ошонун жанында воловой. Анда жарып калыптыр. Эгер бул уруктанган болсо, бул тийип баштайт. Демек, бир жума мурда айтайын дегеним, максима тамырда сорт менен тамырда өтө чоң. Бул роль ойной турган эмеси бар да. Эгерде сиздер бакты карабай, астында тамырын эсепке албай, үстүнө сортуна майны бербесек, анда биздин ишибиз тетирсинен кетиши мүмкүн да. Суук жерлерге биз постоянно өзүнө жараша сорттор тандап берип атпайбызбы? Кордия, Регина, Рейнер, Стаката же болбосо Скина, Лапинс, Свитхарт. Кеч гүлдөгөн жерге тиге турган болсок, кеч калган сууктардан сактайт. Анан дагы бир нерсе, айтып кетчү нерсе, сууктан гиласка калат да, ысыктан калбайт. Бирок өзүн өзү чаңдаштырган сортторду тигиш керек. Азыр мына бир аз жүдөп турат, суукка дагы урунгандай түрү бар. Балким стресс алган болушу мүмкүн. Тамырдан көп нерсе көрдүңүздөр. Эгер тамыр күчтүү болсо, гиластан анча суу калбайт. Гилас билесиздер, ысык жердин өсүмдүгү. Бул денеси кыпкызыл боюн, жакшынакай экен да. Ден соолугу чың экен. Эгерде сиздер чүйдө отургузуп аткан болсоңуздар, көчөт кылам, бакылам десеңиздер, сөзсүз түрдө ушундай нерсеге майын бериш керек. Тамырга, андан кийин сортко. Мына ошол нерсе баарын чечет. Ушундай туугандар.